окуудан кайткан мал. Ушундай маалда толот бизде. Калган малды автобустан кийин бизде ишмеле калбай калат. Улукбек Нишанов 5 жыл мурда Четбулак кварталына жеке кичи унаасы менен элди ташып баштаган. Алгачкы жылдары кызматы акталбаса да каттоо жүргүзгөн. Улукбек Нишанов жакында элдин талабы менен Насыяга кошумча унаа да алган. Каттам жалпысынан 11,5 чакырымдан турат. Менде өзү 3 маршруткам бар. Өзүм коюп, кече 500 миңге кредит алып маршрут алдым эле. Оны ham жокко чыгармантып адамдын үстүдөн коюп ататтар да. Мен тийиштүү жактарга азыр кайрылып атам. Полный кайрылып атам. Элдердин наразычылыгы болуп атат. Автобус каттык экен деп атат. Автобус каттык экен, бул автобус жарабады биз жака. Автобусту тегизге койсун деп ататтар. Бул биз жакта мен полный жолду өзүм сүргөм, 3 жол сүрдүм. 27 миңден 27 миңге бир сүргөнүм бар. Полный бар да менде. Бул боюнча Баткен шаардык мэрия шаар ичиндеги каалаган каттамга мамлекеттик унааларды коюуга мыйзам жол берерин билдирди. Быйыл Баткен шаарына биринчи жолу 6 автобус алынган. Алар Айылбанк тарабынан лизингдик негизде ар бири 3 миллион 71 миң сомдон бааланган. Аялдама көчө автобустарга ылайыкташтырылып, оңдоолор болоор айтылган. Баткен шаарынын эли күнөн күнгө өсүп атат. Окуучулар мына маршруткаларга батпай тыгылып, көбүнчө калып кетип атат. Ошон үчүн элдин кайрылуусу менен муктаждык болду, мэрия сатып алды. Сапаты жакшы, эми жаңы автобус 3 жылга чейин кепилдиги бар. Өзбекстандан чыккан. Аркаңга эшиктен этек болуңуздар, жагып атам. Азыркы топто 3 автобус каттамга чыкты. Калган 3 автобустардын лицензиялары даяр болуп, уруксат берилгенден соң ишке киришет. Шаар ичинде жүрүүгө ыңгайсыздык болсо да, каттам жүргүзүлүп жатат. Окуучуларга кыйын экен да. Баягында жаш балдар экен да, көп сөздөрдү түшүнө бербейт экен. Анан биздин азыр кыйынчылык эле баягы эшик ачканда, жапканда кыйналат экенбиз. Калган жагы жакшы. Автобус бийиктик бар экен? Жок, жакшы. Жол тар эмеспи? Жол эми тар, бирок айла жок да эми. Жол акы 15 сомдон белгиленген. Мектеп жашындагыларга 10 сомдон. Баткен шаарынын тургуну Айымкан Амираева шаар ичинде мамлекеттик унаа каттам жүргүзүп жаткандыктан пенсия курактагы жана жаш балдарга жол акынан жеңилдиктер берилсе дейт. Эми мына окуучу балдарга бекер кылса жакшы болмок. Мамлекетибиз ошондо байыйт. Окуучуга да төлөп, окуучулар менен пенсионерлерге бекер кылса еще жакшы болот. Эми эң бир социалдык положенияны талап кылуучу слойда, коомчулукта окуучулардыкы бекер болуш керек. Пенсионерлердики бекер болуш керек. Жол акыда жеңилдиктер боюнча мэрия азырынча ойлонуштура элек. Баткен шаардык мэриясы өткөн жылдын ноябрында Айылбанк аркылуу 6 жылга алынган 6 автобустун насыясын төлөп кутулганын маалымдады. Алынган автобустардын жолдо жүрүүсүнө шарт түзүү акырындык менен болоорун кала башчылыгынан билдирди. Өзүңүздөргө белгилүү биздин шаарыбыз айылда туруп эле айылдык масштабта айыл болгон учурда эле резкий шаар болуп атпайбы? Ошондуктан баягы азыркы генпланда көп нерсени коюп атат. 20 метр деп талаптарычы. Ошо негизде иштер көчөлөр кеңейтилсе, маршруттук каттамда жүргөнгө болот. Эми негизден айылдын ичине көп кирбейт, центральный жолдордо жүрүп атат да, маршруттук каттамдар. Каттамга чыккан автобустарга азырынча күнүмдүк план коюла элек. Бир аз убакыттан кийин комиссия түзүлүп, күнүнө канча акча каражат жергиликтүү бюджетке төлөнөрү айтылат. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.